Assalamu alaikum ардактуу KG Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, Бишкектен сатыла турган батир бар экен, элитный үйлөрдөн. Силерге дарегин түшүндүрүп кетели. Бул биз турган көчө Карла Маркса көчөсү. Силер Орто Сай базарынан өйдөгө чыксаңыздар, мына заправканы көрөсүздөр. Ушунун жанындагы эле көчө менен оң тарапка кайрылып, ушул көчө менен барып эле солго кайрыласыздар. Мына домго кирип бара бересиздер. Мына эгерде таппасаңыздар, мына Шейиттер мечитини ориентир кармасаңыздар болот. Силер өйдөдөн келсеңиздер, магистрал жак менен Суха Батора менен келсеңиздер, анда ушул жерге жеткенде мына Кераминдин зданиясы турат, кафельный здания. Ушул зданиянын жаны менен эле кирип бара бересиздер. Туугандар, силер биздин YouTube каналдан үй, жер, унаа, бизнес, түрлүү нерселерди көрсөңүздөр болот. Андыктан каналга катталып кирип көрүңүздөр. Анда эмесе батирге жүрүңүздөр. Туугандар, азыр эле көрсөткөн эме менен көчө менен силер кире бересиздер. Мына мечит ориентир кылып келсеңиздер да болот. Магистралдан келсеңиздер дагы, Карла Маркса менен чыксаңыздар дагы ушул мечитти эме кыласыздар. Мына жерде Газпромдон азыр көрсөткөн көчө менен түз эле келесиздер. Анан бир аз мына сол тарапка кайрылып кирип келе бересиздер. Мына Юк-7 деген үй экен. Сатыла турган батир мына домдо жайлашкан. Тагыраагы мына экинчи корпусунда жайлашкан. Кириш жагы биз мына дагы бир главный вход менен кирип атабыз, бирок 3 тарап менен кирсе болот экен. Күн батыш тараптан да кирсе болот экен. Мына мечиттин парковкасынан дагы киргенге болот экен. Бул жердеги батир 11-чи этажда жайлашкан, туугандар. 11-чи этажда жайлашкан. Сонун. Бул жилой комплекс кандай деп аталат? Twin Towers, башни близнецы. Twin Towers. Эгизек үйлөр деп айтылат экен. Турецкий строй компания салган экен. Не деген строй компания салды деңизби? Перле деген, а? Жакшы. Эки эле подъезд строя бул жерде, Эки подъезд, окна блок. Туугандар, киргенде охрана бар экен. Камера наблюдение бар. Бул жерде детский площадка. Ушул эки домдун тең балдары ушул жерде ойной берет экен. Монда велосипеддер дагы бүт көчөдө эле калат экен. Себеби эч ким кирбейт, бөтөн кишилер кирбейт. Биз болсо мына домдун ушул подъездинен кирип бара беребиз анда. Туугандар, биз менен болуңуздар. Бул батир аябай сонун салынган батир экен. Бул лестница менен да көтөрүлсөңүздөр болот. Бул жагы менен келсеңиздер, силер лифтке келип жетесиздер. Мына. Себеби кээ бир домдордо лифтин таппай эме болуп калат. Мына, бисмилла деп тур, эми биз лифтти күтүп турабыз. Туугандар, биз 11-чи этажга чыгып калдык. Буюрса, мына чыкканда эле бул жагында 3 квартира, бул жагында 3 квартира экен. Бул жагынан ошо лестницадан дагы көтөрүлсө болот экен. Эси жанымда. Ассаламу алейкум, байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Аллага шүгүр. Бул дом качан бүттү эле негизи? 2018-жылы бүткөн. 2018. 2019-жылы биз ремонт кылып киргенбиз. Ошондон бери жашайбыз. Ремонту кандай үйүңүздүн? Ремонту жакшы, Жакшы көрүңүз. Сонун. Туугандар, биз ошол сатыла турган квартиранын астына келип калдык. Канчанчы номердеги квартира бул? 62. 62. Бисмилла деп кандай кире берели. Мына. Машалла. Караңыздар. Бул жана өзүңүз айтып аткандай бүт дизайн менен болгон дедиңиз, буну? Дизайнерский ремонт. Дизайнерский ремонт менен жасалган, неоклассика, минимализм менен. Минимализм менен, а? Да, светлый тон, оттенок. Канча комната, канча квадрат? 3 комната, 100 квадрат. Ошондо бир спальня, бир детский, бир зал, анан кухнясы. Бирок кухня менен залды биз кошуп салганбыз. Бүт комнатаңызга күн тиеби? Полный солнечный сторона. Тиет, а? Бир баштан анда көрсөтө берели. Мына киргенде эле бул жерде бут чечме экен. Мына сол жагында баягы гардеробный кийим чече турган шкаф. Бул потолокко чейин болгон экен. Мына. Анан бул жагы кафель. Теплый пол барбы, жокпу үйдө? Теплый пол жок. Теплый пол могу эмеде бар. Киребериште, анан кухняда. Кухняда. Дарып атканда бул жагы, бир чекеден көрсөтө берели. Мына эшиктерин да байкаңыздар. Бул эми өзүңүздөр үчүн ремонт кылгансыздар да буну, Для себя бүт проектисин чийдирип, дизайнерский ремонт кылдырып, бүт өзүбүз тандап, мына жарат каналында көрүңүздөр. бүт карап. Эме общий ремонту бүткөнбү? Полный эле. Полный ремонт ооба, болтудо бүткөн. Бүткөн, бул даратканасы караңыздар. Эме ванна. Бул жерде ошол кир жууган машинка, мына жерде раковина турат экен. Бул жеринде ванна.
Общий 100 квадрат метр деп айттыңыз, а? Бул экинчи эшиги кандай эшик бул жерде? Бул эшик кладовая. Кладовая, Бияка баягы бир аз керексиз. Пылесос, аны муну турат экен да бул жерде. Мына кичинекей бир 1,5 квадрат жердей кладовка экен. Бирок отдельный эшик болуп, мындай сонун ойыштырылган экен, а? Туалети бул болот уже. Мына. Туалет. Полностью под дизайн подбирать эткенбиз. Ванна менен туалеттин. Дизайндары сүрөттөгүдөй эле болгонбу? Сүрөттөгүдөй болгон. Анда мына эмеден баштап, залдан баштап көрсөтө бериңчи, анда залдын дизайнын көрсөтүңүзчү. Залдын дизайны деген азыр. Мына залдын дизайны деген мындай болгон. Мына жерлери жыгач болгон экен, а? Штора. Могу дивандарга чейин окшош го? Дивандарга чейин окшош эле. Телевизор полкасына окшош эле. Дизайнды байкаңыздарчы. Мындай болуп, бул жагы жыгач, телевизор бүт. Эми ошо чийилген бойдон экен да бул жер, э? Ошо дизайн боюнча, китеп боюнча. Могу жерде мындай саат коюлган экен. Не саат деп коет эле муну? Ошо билбейм, эмне саат экен, бирок ошо бай. Тоже под дуалга эле коюлган экен, Дуалга эле под дизайн. Бүт, караңыздарчы. Сонун дизайнды бүткөн. Бул жерде кондиционер баары бар экен. Мына. Бул жагында кухонный зона экен, э? Бияк кухонный зона ошо зал менен. Бул ошондо башында эле мына комната, бул зал кошо болчу эле же? Жок, ортосунда дуал бар болчу. Ошол дуалды биз алып, баягы залды чоңураак кылып, чоңураак кылып кошуп койгонбуз. Ошо дизайн боюнча студия болуп калган экен да. Бирок эгер өзүнчө болгондо анда кухня аябай тар болуп калмак экен. Аябай тар болуп калмак да. Сону. Үй жарыгыраак болуп жакшы болуп турат да. Бул да бар, дизайн да, бүт эле, столдор деле. Столдор башкача алмашкан ба? Мына недавно эле алмаштырдык. 1 ай болуп элек алмаштырганбыз. Жаңы столдор. Жаңы столдор. Караңыздар. Бүт мебель калабы же кетеби? Мебелдин баары, техниканын баары калат. Калат, а? Эчтеке алып чыгып кетпейсиз. Машалла, жакшы. Негизи үй сатканда ошону сатыш керек да. Баягы малдын эле жибин алып калабыз го саткандачы. Ошондой эле кылып, баягы ботинка кийимдерди эле алып чыгып кетпесек, анан калганына бүт калтырып койгон жакшыраак. Азыр мына айнек жагынан да сиздерге көрсөтө кетели. Бул комнаталар бүт күн тие турган комнаталар экен, э? Мына. Мына мечиттин парковкасы, 7 апрель Шейиттер мечитинин парковкасы. А бул болсо уже сиздердин үйүңүздөрдүн парковкасы болуп калат, э? Үйгө караштуу парковка. Эки жактан кирет экен туугандар. Мына жагынан да кирсе болот экен парковкага. Бул жагынан да кирсе болот экен. Анан да мына Сухоботора көчөсүнөн мына жерден кичинекей машина баткыдай ушундай жол бар экен. Алдагы көпүрөдөн эле кирип туруп, бул жакка дагы келсе болот экен. Бул эки вход, эки жактан парковкага киргенге мүмкүнчүлүк бар экен. Анан үйгө негизи 3 жактан кирет дедиңиз, э? Негизи 3 жактан. Основной двор асты жагын карайт. Асты жагын карайт. Сонун, мына темир торлорду да коюп коюптур, баягы жаш балдарга безопасный кылып. Кийинки комнаталар көрсөтө берели? Жүрүңүз. Бул жагында сплошной окшойт мына, панорамный айнектер экен, э? Мына панорамный айнек. Балконсу мал болуп калган экен да бул жер, э? Французский балкон. Французский балкон. Адам батпайт бирок. Адам батпайт. Бирок арыгыраак киши болсо батат да. Жакшы. Жаш балдарга коопсуз деңиз, э? Ооба, коопсуз. Сонун. Биз кийинки комнаталарга чыгып берели. Негизи ремонт сону болгон экен. Анда баягы ремонт эскирип да кетпептир да. Мына эмнеңиз мына жерде турган? Бул робот-пылесос. Робот-пылесос. Иштейби? Өзү пол жуйт, өзү чаң сорот, иштейт. Бүт эле, э? Бүт полный. Мына туугандар, биз бул жактан кирдик элек. Бул туалетти көрсөттүк. Азыр эми мына 2 комната калды. Бунун мына сол жактагы комнатасы бул спальный комната экен. Биз спальный комнатага киреличи. Мына спальный комнатаны караңыздар. Сонун дизайнда. Мында дизайнын көрсөтүп койсоңуз, мына. Так эле ошондой. Комната кандай болсо, сүрөт кандай болсо, дизайн да ошондой да. Ошондой чыккан, э? Машалла, сонун. Негизи бул дизайнды деле бекер чийбесе керек, э? Дизайн кымбат эле. Кымбат чийет, э? Мына. Бирок дизайн чийгенден ошол нерсени алып келип коюшуңуз керек, деңиз, э? Болбосо окшобой калат, э? Сонун. Кимге китеп менен, э? Бул жагында бир айнеги бар экен. Ананда бул күн батыш жагында дагы бир лоджа балкону менен, бул жагында шкафы. Мына сиздерге бул жагында көрсөтүп коеюнчу. Негизи баягы кээ бир домдордо бет маңдайында дом болуп калат, бул жерде жок экен, мындай, э? Бул жерде жок. Арты бүт бош. Шамалды эме кылып тосуп турган. Ошондо жакшы да. бул жагы батыш жагы эмес, э? Батыш жагы биягы болуп калат, э? Мына.
Сонун. Караңыздар. Менен түз чыкканда глобус, муну магистраль да. Мына глобустун парковкасы ошондо. Ооба, глобустун парковкасы. Глобус. Бул жерде поликлиника, мектеп, садик Бүт бар да. бүт бар, а? Эми шаардын ортосу эле да бул жер, а? Магазин, глобус бар, эки глобус бар, космопарк, бета сторис 2, ортосайский рынок, поликлиникалар, спортивный комплекс, частный садиктер. Бүт. Коммуникация центральный. Центральный бүт бар. Су, свет, отопление, мусор, газ. Сон. Мына 39 деп коюп турган англисче жазып. Жакшы. Кошуналар тынчпы? Ой, кошуналар өтө тынч. Тынч, а? Бул эми детскийди да Бул көрсөтүп детскийдин дизайны. Детский, да? Кыз кишиники, бул эркек кишини. Эркек кишиники, ортосунда жыгач перегородка бар. Жыгач перегородкасы менен полный дизайн. Саны. Сол жагында шкафтар кетиптир, мына жерден баштап бүт шкаф. Бул жерде биринчи кыз баланын партасы, наркы жакта баланын партасы экен. Мына жерде мына глобусту монтип плакат сыяктуу кылып чабыштырып бериптир. Сонун. Бул жерде бала жатат, бул жерде кыз бала жатат деңиз, а? Мына күн тарабында, күн тие турган тарабында эмеси бар экен. Айнеги бар экен. Сонун. Отоплениялар кышкысын кандай иштейт? Ысык үй. Ысык, а? Балдар майкачан жүрөт. Баягы бир эме жок да. Жок, а? Сонун светин жандырайлычы, бул кандай жарык эле көрүнөбү? Жакшы. Эми бул квартираны дээрлик көрсөттүк деңиз. Баасын канча деп атасыз эми? Баасын 105 миң деп атабыз. 105 миң доллар. Бирок мындан да көпкө турганда бизгечи. Негизи, Чын айтканда. Ачыгын айтканда. Ачыгын айтканда. Бул байкебиз баягы намаз окуган байке экен. Анан да баягы негизи шариятта жалган сүйлөгөн болбойт, ошого ачыгын айтты эле. Бул 105 миң эми баягы все-таки бир аз жашадыңыз, башка болду. 105 миң деп сурап. Азыркы учурдагы нормальный баасы? Баасы эми баягы бизге турган баасынан бир аз ылдыйраак. Ылдыйраак. Баягы эми жашадык, жакшы эле үзүрүн көрдүк, агардык, көгөрдүк дегендей. 105 миң сурап атабыз, 105 миңден бир аз кеми бар дегендей. Кеми бар, а? Обменчи? Обмен ошо жокко дейм, обмен. Обмен жок, а? Сатканга эле только наличка. Жакшы экен. Бияқта кухнясы полностью тоже мебелированный, до потолка, специально до потолка по дизайну жазалган полностью. Сенсорная плита, духовка, бүт фирменный. Мойкаларынан бери бүт фирменный полностью. Тоже под дизайн. Анан жана мечитте парковка бар деп айттыңыз, подземный, эгерде керек болсо. Мечиттин астында, подвалында парковка бар. Ушу биздин домдогулар ошол жерге машиналарын коюшат да. Туугандар, эгерде подземный парковка керек болсо, анда бул мына мечиттин эмеси, короосу, анан мына жерде подземный парковкасы бар экен. Айына 1000 сомдон машинаны ошол жака кенен токтотсо деле болот экен. Сонун. Негизи мына жерлер мурда баягы билишибизче Сухоботор толтура кафелер эле азыр мына домдорда түшө баштаптыр, бул жагында да. Баягы эми баягы мындай ызычуу болбойт экен, илгеркидей дараңдыруу. Музыка жок, баягы тынч, жакшы да. Тынч болуп калат экен, буюрса. Баасын айтты, квадратурасын айттык, жайгашкан жери турецкий компания салган үй экен. Периле деген компания салган, турецкий Периле деген, а? Документтердин баары ордунда, колубузда. Залог, арест жок. Залог, арест эчтеке жок. Собственник өзүңүздөр, а? Өзүбүз биринчи хажайынбыз, собственникпиз. Биринчи хажайын. Паспортто биринчи биз хажайынбыз. Бүт интернет бүт калат экен да? Бүт түгү полный. Мына. Эң жакшы болду ушу. Телевизор, колонка, бүт түгү полный. Сонун. Баасын айттык. Дагы айта турган сөзүңүз барбы? Үй деген, үйдүн расположениясы аябай жакшы жерде, жакшы район, самый главный мечитибиз жанында. Мечит жанында. Азан окулуп турат, кирип чыгып мечит окуп, Аллага ибадат кылсак кандай жакшы сонун. Базар да жакында. Базар жакын, Ортосайский рынок бар, Космопарк бар, Бета Сторис бар, магистральда глобус бар, магистральда глобустун өйдө жанында Томи Мол бар. Баягы бүт жерде бүт бар жакын да, жакшы. Жакшы. Жакшы жайгашкан район. 7-чи микрорайонго кирип калат. 7-чи микрорайон, 16-чы А дом. Жакшы. Демек, комнатасы 2 комната, зал менен 3 комната, ананда кухня. Эми кухня комнатага эсептелбесе керек, бирок негизи 3 жилой комната. 3 жилой комната. Бирок мону студия кылганыңыз жакшы болгон экен, а? Студия, анткени муну стенкасын алдырбаса, дуалын алдырбаганда баягы залдагы тар, кухняда тар болуп, анан баягы жарык болбой калмак да комнаталар. Искусственный свет болуп. А так азыр комнаталар аябай жарык, светти күйүспесең деле, ошо кышкысын жакшы солнечный сторона үй жылуу аябай жылуу. Жакшы. Күн чыгар менен эле залга тиет, спальныйга тиет, детскийге тиет. Сонун.
Анда видео жыйынтыктайлы. Туугандар, саламатта туруңуздар. Басын айттык, телефон номерлерин калтырып кетебиз. Калоочулар байланышып, келип көрүңүздөр. Негизи баягы ак жолто үй экен, куттуу үй экен, жакшы, жарык. Буюрса, кимиңиздерге насип кылса дагы куттуу болсун. Саламатта туруңуздар, туугандар.